улгайган кишиге кол көтөргөн балдардын ким экени аныкталды. Учурда милиция видеодогу балдарды издеп жатат. Милиция Ошто улгайган кишиге кол көтөргөн балдардын аты жөнүн тактады. Окуянын видеосу социалдык тармакка жайылды. Анда көрүнүп тургандай, өспүрүмдөрдүн бири сумка көтөргөн кишиге кол көтөрүп, экинчи досунан бычак сураган, үчүнчүсү болсо окуяны видео тартып турган. Акырында карыган киши колундагы сумкасын таштап кетип калган. Бул балдардын аты жөнү такталды. Эми милиция аларды издеп жатат. Бул окуя боюнча дагы экинчи видео тарады. Тасмага тартып жаткан киши улууларга кол көтөргөн туура эместигин айтып, аларды урушуп жатканын угууга болот. Кандайчы? Силер бизден эмессилер, Алладан кечирим сурагыла, атаңардан ham чоң кишини уртасыңар, Кичине ойлонураак иш кылсаңар, Вроде понятливый эле балдар элеңер, экөөңөр тең. Сүйлөш, не турасыңар бая? Токта. Утушунда эле пычак менен биз эле угрожать этели. Сапар Исаковдун иши эми башкы прокуратура карайт. Мурдагы өкмөт башчы өлкө казынасына 111 миллион доллар жана 101 миллион сом зыян келтирген деп айыпталууда. Сапар Исаковдун ТЭЦти модернизациялоодогу коррупция фактысы боюнча ишин УКМК башчы прокуратурага өткөрүп берди. Бул тууралуу мурдагы премьер-министрдин адвокаты Нурбек Токтакунов Facebook баракчасына жазды. Адвокаттын айтымында эми прокуратура 5 күнүн ичинде көрүтүндү чыгарып ишти сотко берет. Андан кийин 10 күндүн ичинде сот алдын ала өтүрүм өткөрөт. Бул менин божомолумда 20 февралда болот, деп жазган Токтакунов. Маалыматты башкы прокуратуранын басма сөз кызматы да тастыктап, иш менен таанышуу үчүн материалдар келип түшкөнүн билдирди. Эскерте кетсек, тергөө Сапар Исаков башында турган бир катар кызмат адамдары бийлигинен пайдаланып, Твея компаниясы менен мамлекеттин кызыкчылыгына төп келбеген келишим түзгөнүн аныктаган. Анын кесепетинен өлкө 111 миллион 252 миң 797 доллар чыгым тарткан. Мындан тышкары Исаковго Тарых музейинин капиталдык ремонту боюнча иш козголуп, өлкө казынасына 101 миллион сомдук зыян келтирген деп айыпталууда.